Саламатсыздар, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Ош шаарынын мэриясынын Facebook социалдык баракчасындагы биздин катталуучулар. Биз азыр Исанов көчөсүндө турабыз. Бул Юго-Восток кичи шаарчасы же студенттер кичи шаарчасы деп дагы айтылат. Учурда бул көчөдө шаарыбыздын башка көчөлөрү сыяктуу эле жолго асфальт төшөө жумуштары жүргүзүлүп жатат. Сиздерге түшүнүктүүрөөк жана анығыраак болуш үчүн көргөзүп кетейин. Бул жак Карл Маркс мектеби. Ал эми бул жак Юго-Восток. Исанов көчөсү аркылуу чыгып кетет. Учурда эски жол асфальттын үстүнө азыр асфальт төшөлүп, биринчиси тегиздөө жумуштары жүрүп атат. Мунун үстүнөн дагы бир катар асфальт берилет. Азыркы биринчи катмар бул асфальттын биринчи бөлүгү 6 сантиметр, дагы 4 сантиметр үстүнө асфальт төшөлөт. Бул көчөдөгү, Исанов көчөсүндөгү жолдун абалын сиздер барыңыздар жакшы билесиздер. Абдан начар болуп, жыл сайын жамала берип, мына көрүнүп турат өзү дагычы. Такыр мүмкүн эмес болуп калганда жамалат, кайра эле бир кыш же жазда жан чачымдан кийин эле абалы баштапкы калыбына келип айдоочулар бир топ жүдөтчү. Биздин жарандардан дагы абдан көп кайрылуулар болчу. Ушул Исанов көчөсүн оңдоп берсеңер, карап берсеңер деп. Жеңишбек Шерматовичтин мэрибиздин тапшырмасы менен аталган көчөгө мына асфальт төшөө жумуштары Кудай буйруса башталып болуп атат. Бул жумуштардын биринчи этабында бул ошол Карл Маркс мектебинен баштап 102 маршруттук, кичи маршруттук каттамдын акыркы аялдамасы бар. Ошол жерге чейин биринчи этапта асфальт төшөлөт. Ал эми экинчи этап бул ошол 102 маршруттук каттамдын баштап троллейбустук каттамдын акыркы аялдамасына чейин асфальт болот. 102-нин конечкасынан нары карай ал жерге бир полоса жол кошулуп кеңейтилип атат. Ошол университеттер катар өзүңүздөр билесиздер. Орундук бошотулган. Ал жерге тротуар, андан сырткары жашыл аймак бүт баары каралган. Ал эми Исанов көчөсүндө дагы жолдун эки тарабына тең тротуар курулуп келатат. Ирригациялык тутум мына жан жаса эле суу каяка кетишин билбей, жолдун баарын көлчүк болуп билесиздер. Азыр сонун болуп лоток орнотулуп, суу кете турган ирригациялык тутумдагы кошо болуп жатат. Бул жагында тротуар. Мына азыр жолчулар өздөрүнүн жумуштарын жасап атышат. Бул асфальттын үстүнө дагы бир катар, бир слой, орусча айтканда асфальт төшөлөт. Эскерте кетчү жагдай мына жолдун оң тарабында мен көрсөтүп турган жакта, бул жерде жөө жүргүнчүлөр жүрүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Могул үйдүн кырынан эле жол болуп калчу да. Бул үй бир топ снос иштерине туура келип жылдырылды. Бул жерде опоролор жылдырды, троллейбустук линиялар жылдырылды. Мына могул жерлер дагы бүт жолго чейин чыгып алган болчу да. Алардын баары бузулуп, мына азыр жол кеңейди, тротуар кеңейди, ирригациялык тутум болуп атат.
Азыр мына асфальт келди. Басылып атат Исанов көчөсүндө. Көпчүлүк дайыма сурай берчү. Исанов көчөсүндө качан болот асфальт төшөө жумуштары? Бул жак качан каралат депчи. Мэрибиз Жеңишбек Шериматович бул жакка келип, талай эле кыдырып, өзү дагы көрүп, жолду оңдобосок болбойт, жолду кеңейтпесек болбойт, жүргүнчүлөр үчүн тротуар салып бербесек болбойт, жашыл зона кылбасак болбойт. Эч нерсе жок. Атын эле жол бар экен, атын эле тротуар бар экен, ушул жакты оңдойлу деп басым жасап, мына ошонун арты менен ушул жумуштардын баары Кудай буйруса мына болуп ишке ашып жатат. Мына көрүп турасыздар, лоток. Лотоктон кийин бул жерге атайын бетон коюлуп, чети дагы асфальт басылгандан кийин түшүп, же урап кетпей турган болуп жасалып жатат. Мына бул жакка да тротуар куруу иштери жүрүп атат. Тротуардын кеңдигин көрүп атасыздар. Кудай буйруса жол менен параллельно эле бирге эле тротуардагы бүткөрүү иш аракеттери жүргүзүлөт. Бул жакта дагы бетон тосмолор бар болчу, билесиздер. Көчөдө жөн эле мындай же актап сырдалбай, сыны кетип, көркү кетип турган бетондор бар болчу, алардын да баары алынды. Бул жакта дагы мына азыр лоток, жол, тротуар, жашыл зона. Бул жакта дагы жумуштар жүрүп жатат. Азыр биринчи катар берилип, бул жака унаалардын каттамына жол ачылып берилди. Ал эми экинчисинде мына көрүп атасыздар. Азыр битум бул жерге төгүлүп, экинчи катардын асфальт төшөө иштери келе атат. Андан кийин үчүнчү катар унаалардын кыймылы токтоп калбастыгы үчүн бир чети менен ирети менен жолго асфальт төшөлүп келе жатат. Бул жер толук иреттелип, биринчи катар асфальт берилгенден анан дагы үстүнө асфальт төшөлүп, стандарт жакшынакай жол болот. Мына көрүп турасыздар, кандай кең, чоң көчө болуп калды. Эми мындай көчөлөр азыр көрүп атасыздар, бир эле Исанов көчөсү эмес, шаарыбыздын бир топ көчөлөрү, негизги, ички көчөлөр бүт баарына көңүл бурулуп, маани берилип жасалып атат жолдор. Жөн эле жасалып калбастан кеңейтилип, тротуар менен, ирригациялык тутумдары менен, лотоктору менен бүт баары эсепке алынып, жашыл зонасы эсепке алынып, жолдор салынып жасалып атат. Буга чейин дагы бир канча жолдордун ачылыштарын көрдүңүздөр. Мына Асыранкулов көчөсү, Саргалчаев көчөсү, 10 көчө резиденция тараптагы, ошондой эле Жибек жолу аймактык башкармалыгында южный тарапта ачылды. Азыр мен сиздерге эфир башталганда биринчи айттым башында. Бул жолдун биринчи этабы, бул Карл Маркс мектебинен өткөндөн кийин 102-чи каттам, кичи маршруттук каттам бар. Ошонун акыркы
аялдамасына бурулган жерге чейин биринчи этапта жасалат. Андан ары экинчи этап болот. Экинчи этап ошол 102-102 маршруттук каттам бурулгандан баштап троллейбустук каттамдын акыркы аялдамасына чейин жүрөт дагы. Бул жерде дагы бир катар жолдор кеңейтилди. Тротуар, лоток, жашыл зона эсепке алынды. Андан сырткары дагы бир катар унаа бата тургандай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мына кең жол болуп, сонун болуп, Кудай буйруса бүтүп атат. Бул да болсо шаар тургундары үчүн Ош шаарынын инфраструктурасын жакшыртыш үчүн көрүлүп жаткан аракеттер жана жумуштар деп айтсак болот. Бул жумуштардын башында туруп көзөмөлдөп жасайлы, бүткөрөлү деп мына Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматовичтин күнү түнү жасап аткан аракеттеринен, өзүнүн сөздөрүнөн, аткарылган жумуштардан көрүп байкап атасыздар. Кудай буйруса күзгө чейин Ош шаарында бир топ мындай байкаларлык эмес, өтө эле мындай сезилерлик деңгээлде жумуштар бүткөрүлөт. Аны Кудай буйруса баарыбыз чогуу көрөбүз, күбө болобуз. Мына урматтуу биздин түз эфирди көрүп жаткан биздин катталуучулар, азыр ушул жерге чейин келет. Карл Маркс мектебинен ушул жерге чейин асфальт келет. Биринчи этабы басылып, экинчи этабында мына бул жерден баштап троллейбустук каттамдын акыркы аялдамасына чейин кеңейтилет. Бул жерде жол азыр мына эски ордун көрүп атасыздар. Экинчи этаптагы жаңы долбоорго ылайык бул жерде дагы бир катар унаа үчүн жол кошулуп атат. Бул жердеги троллейбустук линиялар, электр мамылары бүт баары жылдырылды, азыр жылдырылып асфальт басууга даярдалып коюлду. Ал эми бул жагында тротуар, лоток, жашыл зона бүт баары камсыздалды. Талаптагыдай стандарт жакшы жол болот, Кудай буйруса. Биз мындан ары дагы күн сайын түз эфир аркылуу Ош шаарында жасалып жаткан, аткарылып жаткан жумуштар, долбоорлор боюнча сиздерди жеринен күн сайын тааныштырууга аракет кылабыз. Бүгүн ошол Исанов көчөсүн кеңейтүү жана жаңыдан асфальт төшөө иштери боюнча жеринен сиздерге маалымат бердик. Кийинки эфирде кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар. Түз эфир жыйынтыктайм.